Дәвәт дин жеткирүү 64. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат: Кимди Алла жолуна күрөшүүгө тек гана Аллага болгон ыйман, пайгамбарларга болгон ишеним чыгарса, андан башка нерсе чыгарбаса, Алла аны бейишке киргизүүнү, же үйүнө көптөгөн сооп жана олжо менен кайтарууну өз милдетине алат. Мухаммаддын жаны колунда болгон зат менен ант берем. Алла жолунда жарадар болгон, кыямат күнү ошол жаракаты менен келет. Жаракаты кандын өңүндөй, ажыты, жыттуу миск болот. Мухаммаддын жаны колунда турган зат менен ант берем. Эгерде мусулмандарга оор, кыйын болуп калаарынан коркпосом, анда мен Алла жолунда салгылаштарды токтотпой уланта берет элем. Бирок менде аларды ат, жабдык менен толук камсыздай турган каражат жок. Андай каражат алардын өздөрүндө да жок. Мени менен күрөшкө каражаттын айынан чыкпай калып жаткандары алар үчүн аябай оор, кыйын болуп жатат. Мухаммаддын жаны колунда турган зат менен ант берем. Мен Алла жолунда салгылашып, курман болууну, кайра салгылашып, кайра курман болууну, кайра салгылашып, кайра курман болууну жакшы көрөм. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат: Кимди Алла жолуна күрөшүүгө тек гана Аллага болгон ыйман, пайгамбарларга болгон ишеним чыгарса, андан башка нерсе чыгарбаса, Алла аны бейишке киргизүүнү, же үйүнө көптөгөн сооп жана олжо менен кайтарууну өз милдетине алат. Мухаммаддын жаны колунда болгон зат менен ант берем. Алла жолунда жарадар болгон, кыямат күнү ошол жаракаты менен келет. Жаракаты кандын өңүндөй, ажыты, жыттуу миск болот. Мухаммаддын жаны колунда турган зат менен ант берем. Эгерде мусулмандарга оор, кыйын болуп калаарынан коркпосом, анда мен Алла жолунда салгылаштарды токтотпой уланта берет элем. Бирок менде аларды ат, жабдык менен толук камсыздай турган каражат жок. Андай каражат алардын өздөрүндө да жок. Мени менен күрөшкө каражаттын айынан чыкпай калып жаткандары алар үчүн аябай оор, кыйын болуп жатат. Мухаммаддын жаны колунда турган зат менен ант берем. Мен Алла жолунда салгылашып, курман болууну, кайра салгылашып, кайра курман болууну, кайра салгылашып, кайра курман болууну жакшы көрөм. Муслим.